Мен 2 ай мурун программа жарыялап, ич каткандар боюнча 15 адам топтодум эле. 1 апрелден баштап программабыз иштей баштады. Ошондон баштап упражненияларды жазашты, мен кабыл алган адамдар. Кам сүт ичти, дагы көп нерселерди жазашты. Акырында 15 күндүк результатты алсам, бардыгы тең. 15 тең 100% күнүнө бир маал барып калышыптыр туалетке, чоң отурганга. Алардын арасында кээ бирөөлөр 30 жылдан бери, дагы бирөө 25 жылдан бери аябай ичи катып кыйналып жүргөн адамдар экен. Бул туурасында мен өздөрүнүн берген билдирүүлөрүн Instagram баракчама коюп атам. Көрүп атсаңыздар керек. Эми азыр экинчи группаны топтойюн деп атам. Ич каткандар боюнча экинчи группа менен бирге эле ушул башка дагы кыйналып жүргөн адамдарга жардам берейин деп чечтим. Ушул программа менен мен кабыл алам, туугандар. Эми кабыл алуу, мен кыскача айтып коеюн, кабыл алууга топтош кыйын экен да. Мен видео жаздырып, комментарийга жазгыла деп койсом, комментарийга катышабыз деп телефонуңарды жазып коет экенсиздер. Катышат экен деп телефондоруңуздардын баардыгын тең көчүрүп алып, анан кийин сиздерге, ар бириңиздерге личкаларыңызга жазсам, бирөө жооп бербейт экен да. Балким азыркы жана ич каткандар боюнча 15 эле адам эмес, 30-40 адам болушу мүмкүн эле. Көп адамдар жооп берген жок. Мен жаздым, анан ошо боюнча токтотуп койдум дагы. Ошол жазган, өздөрү суранган 15 адамды кабыл алып, ошону акырына чыгарып атабыз. Эми ушул айдын аягы менен бүтөт. Telegram группа тузуп койдум. Ошол Telegram группага кириңиздер. Туугандар, эми сиздерге оңой болот. Группага катталып коюңуздар. Telegram группанын мына ссылкасын мен ушул видеонун биринчи комментариясына коюп коем. Мунду да көп адамдар түшүнбөйт экен да. Ушул эле видеону көрүп атасыздар го. Ушунун комментария деген жерин издегиле. Ылдый жагында жазылып турат комментарий деп. Ссылканы коюп коем. Басасыңар, ссылка ачылат. Анан ачылгандан кийин эле группага кирип каласыздар. Ошол жерге катталып коюңуздар. Анан азырынча каттала бересиздер, туугандар. Азыр количествосы мындай чектелип элек. Анан мен ар бириңиздер менен бир 5 минуттан 10 минуттан кылып беседа кылам. Анан эгерде ошол туура келе турган болчу болсо, сиздин оруңуз ушул биздин программага мен кабыл алам. Анан ошондо билинет саны. Анан туугандар, Кудай буйрса деп сүйлөйлү. Бардыгы ушул мен кабыл алам дегендердин бардыгы тең результатка жетет. Менин айткандарымды жасаса, менин көнүгүүлөрүмдү жасаса, кам сүттү ичсе, көкширени азыр эч кимге сунуштай албайм. Анткени себеби көкширени өстүрүштүн өзү эле бир айга чаап кетет. Анан көп адамдар көкширени өстүрө алышпайт. Бирок кам сүттү ичсе болот. Ошол эле мезгилде бир канча көнүгүүлөр болот. Ошол көнүгүүлөрдүн баардыгын тең жасайсыздар. Мен мындай строгий контроль кылып турам. Азыркы катышып аткан 15 кишиден сурасаңыздар, баардыгын тең айтып берет кандай болуп аткандыгынчы. Бир сөз менен айтканда, результатка жетесиздер, туугандар. Результатка жетесиздер. Результат өтө сонун болот. Бул жөн эле мындай голословный эле орусча айтканда сөз эмес. Мен канча адамдарга жардам бердим, канча кишилердин мындай соонуна калып жүрөм. Азыр дагы бир топ адамдарга жардам берейин деп чыгынып киришип атам. Туугандар, дагы эскертип кете турган нерсе, өткөндө мен ич каткандар боюнча жарыя бергенимде 1000ден ашык адам кайрылды. Анан бардыгы тең телефон номерлерин ушул видеонун комментариясына жазды. Азыр эгерде ошондой кылып дагы эле телефон номериңерди жазып коюп, мен катышам дей турган болчу болсоңуздар, эч ким катышпайт. Бир эле жолу Telegram группасына, мен жазган Telegram группасына, дагы бир жолу айтам, ошол комментариядагы ссылка менен басып киресиздер, дагы ошол жерге аты жөнүңөрдү каттайсыздар. Анан мен групповой чат кылып туруп, анан сиздер менен сүйлөшөм. Ошол эле мезгилде ар бириңиздер менен 5 минуттан, 3 минуттан, 5 минуттан, ар кимге ар кандай оору сыркоосуна жараша беседа кылам ар бириңиздер менен. Анан ушул группага, ушул программага катыша аласызбы, катыша албайсызбы? Анан ошондо чечиле турган маселе. Программа 1 айлык.
Анан дагы ушундай суроо болушу мүмкүн, төлөмү барбы программанын? Ооба бар. Өтө чоң сумма эмес, кичинекей сумма бар. Анан ар бир катышуучуга менин көк ширени кантип өстүрөт, кам сүттү кантип даярдап ичет, толгон токой суроолоруңарга жооп бере турган Дени Сак деген китебим ар бириңиздерге таркатылып берилет бекерге. Анан эгер суммасын билгиңиздер келсе, ушул эле видеонун комментариясына киресиздер. Ошол ссылка койгон жерге мен катышуу төлөмүн дагы ошол жерге жазып коем.